Orozого Ramazandын айдын чыгышы качан экенин билбейбиз да. Белгисиз. Ушундай так билбейм. Onu же 11 болуп калуусу мүмкүн. Марттын 10 же 11 болуп калуусу мүмкүн. Эми ушул жерде дагы бир маселени айтып коелу. Рамазан жакын калганына байланыштуу. Илгери эсеп менен болчу эле, андан кийин устазы Чуагажы келгенден кийин эмне деп ай көрүп каралыш керек деп калды. Эми азыркы мезгилде эсепке да өтүп атышат. Биздин Ханафи мазхабта эсепке менен эсептөө дурус эмес. Ай көрүлүш керек. Бул Захири ривая Ханафи мазхабтагы фатва бериле турган муътамат китептерде ушундай. Бирок башка дагы Ханафи алымдардын сөздөрү бар, эсептесе дагы болот деген. Эми кээде адамдарга кыйынчылык болгондо, же болбосо бир зарылчылык боло турган болсо, ошол эсеп менен айдын экөөнүн бирге кылуунун зыяны жок. Кандай? Мисалы бизде Абибулла деген ажы бар, зам муфти, Аллахым разы болсун, өмүрү узун болсун, эсеп боюнча мутахассис. Ага жеткен эч ким жок. Орто Азияда жок болсо керек ага жеткен. Ошол кишинин эсептери аябай туура чыгат. Эми ошол кишинин эсеби менен эсептеп туруп, бир күн нары бери болуусу мүмкүн деген эскертүү менен алдын ала Рамазанды жарыя кылса болот. Себеби Чуак дамла Баткенге барып калыптыр. Молла Саур дамла тааныштырып атат деп, эми угуп калдым да. Муну ошол арапалыгы жок айт кылдырган молдеке шул болот деп. Арапа деген нерсе бар го бизде. Шектик деген бар, арапалык деген бар. Бизде адамдар өтүп кеткендерди бир күн мурда кой союп, борсогун бышырышка эртең айттык кылабыз деген баягы бидат немелер бар го. Элибиздеги таркап кеткен. Ошолорго оорчулук келет экен да. Алар билбесе, айды көрүп туруп мен түндө айды көрүп анан алымдар менен эсептешип туран айтам десе, бүгүн борсок кылыш керекпи, кылбаш керекпи деген проблема чыгат да. Ошого Абибулла дамыланын алдын ала эсеп менен айтып, айдын көрүнүүсүнө бир күн нары бери болуусу мүмкүн деген божомолу аябай жакшы болот. Экөөнү алып кетсек. Азыр ушул мезгилге мен билгенден ката кете элек. Карап эсеп менен мындай кылып келет. Анан ошол ай чыга турган түнү бизде Кыргызстанда ай көрүлбөйт экен. Ай көрүлбөптүр, көрүлбөйт экен. Бизде тоолорубуз бийик экен. Чөлдөрдө гана көрүлөт экен. Эми ошого биз башка жак менен байланышыбыз керек болот. Бааны коюп коебуз 11 ноябрь, март, астагфирулла. Март Орозонун 1-күнү болуусу мүмкүн деп коюп, анан 30 күнү түнү эмне кылат? Немеси? 10 күнү, 10 күнү түнү байланышат. Азыр бүгүн, эгерде мен адашпасам, азыр Өзбекистан, Казакстан, Кыргызстан, Түркменистан, Азербайжан, Туркия болуп онлайн чогулуш өткөрүштү. Кандай кылып айдын маселесин чечебиз, бирдиктүү болсун деген. Бул аябай жакшы нерсе. Адамдарда ынтымак болгондугу, анан бирдиктүү ай көрүлүп, бирдиктүү айт кылганыбыз бул жакшы нерсе. Ошон үчүн идара динияга баш ийгенибиз жакшы. Анан жана шоктор чыгат. Биз өзүбүз билебиз, анан элдер орозо кармап атканда биз айт деп жогандай, андай болбош керек. Эгерде туура эмес кыла турган болсо, ошол жооп берет. Сиз ага жооптуу болбойсуз. Сиз ошолорго биздин идара диниябызга баш ийгенге милдеттүүсүз. Анан бир акылы чыгат. La ta'ata 'alal makhluqi fi ma'siyatillah der. Makhluqa баш ийүү жок күнөөдө деп. Күнөө эмне күнөө болот? Айды туура эмес көргөндө. Азыр чечилет, түндө карайт. Сенден акылдуулар, сенден көбүрөөк китеп окугандар ошол жерде отурат, алымдар кеңешинде, алымдар, илимдүүлөр турат. Сен орусчадан китеп окуп аткан болсоң, чоң-чоң арабча китептерди окугандар бар. Ошого эмне кылып, кичине баш ийип койгонубуз эмне болот? Жакшы болот, элибизге ынтымакка. Анан экөөнүн туш келет. Мен билгенден 4 жылдан бери, 5 жылдан бери эч кандай проблема болбой келет да. Иншалла ошол дагы эми дагы ошондой проблема болбосун. Эмне кылабыз? Идара динияны
муфтиятты күтөбүз. Ошого баш ийебиз иншалла. Кудай таалам калганына береке берет иншалла. Көбүрөөк суроого жооп беребиз деди келет. Чото неме болуп калат окшойбуз, а? Кантип? İmam Ustaz kандай дейт, жакшы. İmam Bukhari Allah rahmatın alsın 1 milyon, 100 min sahih hadis bilgen bolsa, emne üçün kitebine az ele hadis yazıp kaldırgan. İmam Bukhari rahmatullah aleyhi oşonday. Көп hadis bilgen, bирок өзү тандап ошол жерге өзү айтат имам Бухари рахматуллахи алейхи, мен бул жака бардык эле сахихти алып келген жокмун дейт. Бардык сахихти бир китепке топтоп коюу мүмкүн эмес, кыйын. Ошого имам Муслим андан кийин топтоду, андан кийин имам Хаким Мустадрак деп, андан кийин Ибн Хиббан топтоду, Ас-Сахих Ибн Хиббан, анан ошолор кийинчерээк келип топтоду. Имам Бухари билсе дагы өзү тандап, бир шартты коюп туруп, ошол каалаган, өзү каалагандай хадисти киргизди. Бардык хадисти киргизген жок. Эмнеге киргизбеди билбейбиз. Өзү айтты, мен бардык сахих хадисти киргизген жокмун берди. Кээ бир хадистерди гана тандап киргиздим дейт. Аллаху а'лам. Бухариден табирди эми ошол азыркы мезгилде ушундай неме болуп калды да, Бухариде бар ушул хадис. Бухариде хадис аз эле ал. Бухариде 7275 эле хадис бар. Анын ичинде өкүм ала турган хадистер аз эле бир. Өзү жалпы өкүм алына турган хадистер 5000ге жетпейт, 1500ден. Аяттар өкүм алына турган аят 500 эле аят бар. Калган жана Курандар, кысса, пайгамбарлардын өмүр баяндары ушундай. Өкүм алына турган 500 эле аят бар. Анан бардык маселени Куран хадистен таап берүү кыйын. Анан жада калса намаздын баштан аяк кандай намаз окулушун деле Бухариден таба албайсыз. Такбирден баштап саламга чейинки бардык далилдер менен. Ошого андай талап кылуу өзү эмне акылсыздык. Биз эмне Бухариден суроо, биз муштахид мутлак эмеспиз. Сен Абу Ханифадан сура. Абу Ханифанын масхабынан сура. Кайсыл жерде кандай хадис бар, фик кандай деп. Алла. Устаз жанагы 6 китеп деп атпайбы? Ошондо 100 миң хадис чыгабы? Жок, жетпейт. Акалгандарын каяктан токтогон? Калан толтурду, башка китеп бар, Мустадрак Хаким бар, Муснад имам Ахмад бар, Муъджам Табарани, Аусат Сагир, Кабир бар, Сунанул Кубра имам Байхақи бар, Мушкилил Аthar имам Тахавиди бар, Маани Athar имам Тахавиди көп. Устаз пайгамбарыбызга салават айтканда эң туурарагы саллаллаху деп айтылабы же саллаллаху эмеспи? Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуунун түрлөрү көп. Аллахумма салли аля саййиди Мухаммад ва саллаллаху таала хайри халқи Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин. Анан намаздагы салаваттар кандай салават айтсаңыз иншалла боло берет иншалла. Салаваттын немеси көп, түрлөрү көп. Assalamu alaikum Olcovay Ustaz. Mende sura бар эле. Биздин айылда бир байке келген. Хижама жана жин барбы жок экенин билген байке келиптир. Ошого ишенсе болобу? Толук жооп берип коесузбу? Эми хижаманы билгендер бар. Хижама деген ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннаты заваидтеринен болгон кан алдыруу. Бул медицинада дагы бар, пайгамбарыбыздын медицина. Ана ушул жерде бир нерсени дагы айта кетишибиз керек. Хадистерди карап эле андан өкүм алуу дурус болбогондой эле намаздарга биз Ханафи мазхабты кармап атабызбы? Ханафи мазхаб Абу Ханифа чыгарып берген өкүмдөрдү алышыбыз керек. Матуридисиз акыйдада имам Матуридидин тартиптеп берген Абу Ханифанын акыйдасын алышыңыз керек.
Эми медицинага келгенде дагы өзүң билип хадистерди алып, андан өкүмдөрдү чыгарып дарылабай, медиктердин айтканын алыш керек. Анан кийин бир хадисте келипти, кыстыл хиндиди жесең эле өлбөй калат экенсиң деп жей берген туура эмес. Ал хадис мүмкүн хас болушу мүмкүн анын башка бир нерсеси бар. Аны медиктер гана аныктап чыгат. Мисалы, төөнүн заарасын ичкендер жакшы болот деген хадис барбы? Ханафи мазхабта бул хас ошол жана сурап келген адамдарга, башкаларга дурус эмес дейт. Эмнеге? Себеби нажас. Пайгамбарыбызга ошол вахий аркылуу ошолорго хас болгон, андан кийин болгон эмес. Эмнеге? Каяктан билдиң аны? Десе, Ханафи мазхабтын алдындары ушундай чечип берди. Эмнеге? Ханафилер антип чечип берди десе, ушу пайгамбарыбыздын хадисинен кийин эле эч ким төөнүн сидигин ичпептир да. Же бир хадистерде табииндер бир жерде медицина ачып, мына паланча деген табиин төөнүн сидиги менен дарылайт экен деген укпаптыр. Же пайгамбарыбыз дагы башка бир сахабага ичиң ооруп атабы, төөнүн сидигинен бир күрүшкө ич деп айтпаптыр. Ушул бир жана бир адамдар келди, алар ошол көздөрү саргайып, сары оорусу менен келгендер экен. Анан ошолорго барып ичкиле деди, ал акмактар да барып ичип, жакшы болуп туруп, анан төөлөрдү, каарыларды өлтүрүп, төөлөрүн айдап кетип калган. Пайгамбарыбыз bir ay каната шахран дейт го, bir ay ошолорго каршы Ре'л ва Закван деген эки коомго ошентип не кылган, каргыш айтып, куну токуган. Ошол эки коомго эле айтылган ошол төөнүн заарасын ичкендеги. Андан башка жок. Анан ошого Ханафи алымдар, бул хас ошого экен. Эми башка нерселер бар. Хаббаты сауда, шифау мин кулли даин деп эмне деген барбы? Ушундай барбы? Хаббаты сауда, кара зире. Ушундай хадис бар. Бирок кара зиренин медиктер бизге аныктап берсин. Сиз өзүңүз эле хадисти окуп алып ичсеңиз мүмкүн башка жагыңызга зыян бериши мүмкүн. Ошондуктан биз эмне дейбиз? Медицина маселелеринде биз өзүлөрүнүн хадистерине кайткыла дейбиз. Хадистерди өзүң билип, муштахид болуп өкүм чыгарба хадистерден. Ал эмне де болсун. Ал эми фазаил амалдарда анда амал кыла беребиз. Эртең менен багымдатты окуган болсоң, мынча сооп берет десе окуй бересиң да. Абу Ханифадан сурайын, чуча сооп бере экен дебейсиз. Хадис сахихпи? Окуй бересиз. Туурабы? Садака берсең сага бейиште мындай курмадараак үй берет деди. Абу Ханифа бир кыла берет андай нерселер да. Бирок өкүмдөрдө гана Абу Ханифанын мазхабына кайтабыз. Эми бул киши бир адам келиптир да, жини бар экенин билет экен. Эми ошонун илимин алган болсо, макул дейбиз да. Кайсы биринин илиминин мутахассиси, же болбосо хадиси боло турган болсо, ушунда жин бар экен деп аныктап бере турган болсо, жакшы экен. Анан ушул жинди кууп чыксын. Хижама кылганда бирок азыр баягы иштебеген, анан сабак айтайын десе мамлекет тарабынан, муфтият тарабынан уруксат берилбегендер, ушулар жин чыгаргыч менен хижама алгыч болуп кеткен да. Башкача айтканда баягы башка бир агымга түшкөндөр көбүнчө жолго түшүп алышкан да. Акча табуунун бирден бир жолу дейби? Макул хижама кылсын, бирок хижаманын да жолун билсин. Тилип салып тырык кылып калтырбасын. Бизде доктор Замир деген биздин агабыз бар. Чуак ажынын жакын достору. Ошол киши медик, анан ошол хижама, ошогон хадистерине барып китебин окугандарга кылса, анда дурус болот. Анан ошо жини бар экенин аныктаса, жакшы экен. Эми мен билбейм да, аны ишенем билбейбиз да. Эгерде ошонун хадиси болсо, ишенишке туура келет. Суроо. Тоодо күн суук, кар суу бар, бирок муздак, таяммум даарат алып намаз окуса болобу? Тоодо дейт, тоодо күн суук, кар суу бар дейт, кардан аккан суу бар, бирок муздак дейт. Таяммум даарат алып намаз окуса болобу? Тоодо отун көп болот да. Эки отундун башын бириктире калсаң күйөт. Үстүнө кара чейнек кийсеңиз ысыйт. Чатырбы боз үйдүн бир чекесине кийсеңиз жуунуп аласыз. Эгерде сизде бир оору болсо, жана отунду коюп ысытып жуунсаңыз эле ооруп кала турган болсоңуз, анда ага таяммум кылганга уруксат беребиз. Шарият уруксат берет. Үзүрлүү бул
bir adam ооруп калуу коркунучу болсо, же ооруп аткан оорусу күчөп кете турган болсо, же болбосо бирөө эми айыгып атат, таямын кылат, жууна турган болсо, оорусу айыгуусу узап кете турган болсо эмне кылат? Ошол адамга таямын кылганга уруксат берет. Ушундай эр жигиттер ага эмне болот? Болбой калат. Шону эмне өзү карап көрүшү керек дагы. Анан ошо абалга карап туруп, мүмкүн болбосо таям кылыш керек, мүмкүн боло турган болсо жаранды сууну ысытыш керек. Ушу менен кыш келгенде суроолорду көбөйдү. Мен учурда Россияда жашаймын дейт. Жашым 40-та, намазга эми келип окуп баштадым. Буюрса, суроом бар эле. Машалла, Аллах таалам намазыңыз бекем. Биринчи, каза намаздарды балагатка жеткенден бери өтө көп. Азыр окуп жаткан намаздардын сүннөттөрүн калтырып, алардын ордуна каза намаздарды окуса болобу? Ушундай деген бир фатвалар бар. Сенин карызың бар, карызыңдан кутул деген. Нафил намаз окубастан эле, сүннөттөрдү окубастан эле. Мен айтат элем, карыз намаздар ошо өтүп кетти. Колубуздан келишинче каза намаздарды, каза орозорду карманга аракет кылышыбыз керек. Бирок кандай? Намаздарыңызды, парыздарды калтырбаңыз. Сүннөттөрдү, суннат муаккеде бекемделген сүннөттөрдү, бул намаздан алдыңкы кийинки бул пайгамбарыбыздын шафаатына илеше турган сүннөттөр. Сиз ушуну аракет кыла бериңиз дагы, калган убактыңызда казаны окуганга аракет кылыңыз. Бирок такыр окубай койбоңуз. Эртең Аллах Тааланын астына барганда, Аллах дейсиз, ушул мен колуман келишинче казамды окуганга аракет кылдым. Бардығын оқуға мүмкіншілігім болған жоқ. Азыр қаза намаз бұл жақта тұрсым, парызды оқуай көшеде жүріп, анша-мынша намаздарды қаза қылып жатқандар бар қыштың күні. Антим-ментіп бір жерге машинаға барып келе қалайын деп мешітке жеткенде асырға азан айтып екен. Şu namazlarınızı bekem kılınız, sünnetlerinizi de okup durup, kaza namazları okuğanға hareket kılınız. Anan Allah Teala kalasa cana okuğan sünnetlerinizi sizge nege kazalarınızı almaştırıp beredi inşallah. Biz ne kılışımız gerek? Azırkı bar şariat atkaraylı dağı kazalarga kolunuzdan gelişince hareket kılalı, taştap koymaylı. İkinci soru. Oşol köp sandağı kaza namazlarının öz uçurunda okuş gerek mi? Misali bağımdattın uçurunda murunku karız bağımdat namazların, je bolsa namazın vaktlarında dele okusa bolağı, başka var. Oğa, atayın vakit çok. Bağımdattın kazasın bağımdattağın okuş gerek. Peşinin kazasın peşinin vaktısını okuş gerek degen nesi yok. Bizde 3 ele vakit var. Makruh tahrimi bolgan. Gün çıgıp atkanda, gün töbөгө келгенде батып атканда, башка мезгилдин бардык мезгилинде казаларды окуй берсеңиз болот. Мисалы үчүн багымдаттын сүннөтү ушул китептерде келген сүннөтүнөн башка намаз окулунбасын депчи. Азан айтылган сүннөттү окуп кичине чыдап эле туруңуз, анан парыз болот, парызды окугандан кийин күн чыкканга чейин казан окусаңыз боло берет. Убакыт бар да. 1 saat, yarım saat vakit var mı? Ana gün götürülgönden keyin peşinge çeyin kazanыңызды окуй бериңиz. Peşinde okup alгандан кийин асырга чейин. Анан асыр намазын окугандан кийин дагы бизге макрух вакыт бар. Нафил намаз окуганга болбойт, gün батканга чейин. Ал мезгилде казан окусаңыз дагы боло берет. Gün батып атканда дароо токтойсуз. Себеби gün батып атканда окуш макрух тахрими. Ушинтип колуңуздан келишинче иншалла окуй бериңиz. Каза намаздарга өзүнчө вакыт өлчөнгөн эмес. Вакытта окуй бересиз. Жанагы 3 вакыттан башка. Ассаламу алейкум. Кечиресиз. К менен жазылат да, кечиресиз деп. Устаз, уятсыз суроо үчүн мастурбацияны кантип токтотсо болот? Эми жанагы өзүн өзү кандыруу деген бир маселе. Бул ошол үйлөнбөй жүргөндөн болот, же болбосо үйлөнсө дагы оору себебинен болот. Адамдар ошонун кутула албаган. Мурда кылып көнүп калган. Анан үйлөнгөндөн кийин дагы улантып жүргөндөр бар. Бул шариятыбызда арам деп эсептелет. Мундан кутулуунун бирден бир жолу жаман нерсени көрбөш керек. Жаман нерсени көрүп, Instagramдан, башка жактардан көргөндөн кийин анан ошону кылгысы келет экен. Ошондон сактаныш керек адамдар. Анан тезирээк үйлөнүш керек. Үйлөнүш керек, ошол ойго келип баштаганда эле аяш чакырыш керек. Анан şu келгендер аяш чакыра берсеңиз, иншалла эмне болот? Шайтан кетип кутулат акыры. Анан билесиз ошол агараны бул жакшыраак экенинчи. Просто шайтан биздин көзүбүзгө аялыңызга караганда ошол жакшыраак деп көрсөтүп койгон. Эмнеге?
Men bir adam менен сүйлөштүм да, ушул маселелер боюнча сүйлөшүп, ал жанагы ушунун адиси, ошо айтат да, ушундай нерсе менен алек болгондор сөзсүз түрдө бир нерсени көрүп туруп анан кийин кылат дейт. Жөн эле деп эстеп туруп ошол ишти кылбайт экен. Сөзсүз түрдө бир нерсени көрөт. Анан көргөндөн кийин анан көрүп алып же ошондой кылып кылат экен, ошол нерсени кыйса, анан ушул аячты тез чакырып туруш керек. Ошо менен иншалла эмне болот? Маселе чечилет. Иншалла Аллах таалам ушу туура жолго салууну насип эткен болсо, биздин китептерибизде келет. Эгерде бирөө зинага түшүү коркунучу турган болсо, ушул турат азыр бара турган болуп, же бирөөнү чакыра турган болуп атсак, анан уруксат берилет дейт, зинага түшпөс үчүн. Ал дагы бойдок болуусу керек, же болбосо үйлөнгөн аялы жок болуш керек. Россияда жүрөт. Ушул мезгилде гана. Анан өзүнүн шахватын келтириш үчүн бир нерсени көрүп, андан кийин ошону кылуу бул харам болот. Анан эми кээ биркилер хадистерди дагы айтышат, кээ биркилер бул хадистерде далилге биз хадистерин алып, биз факих алымдардын китептеринен өкүмдөр алабыз, иншалла. Алымдар ошол жерге хадистерден өкүмдөрдү чыгарып берип койгон, иншалла. Кудайым баарыбызды бул афаттан сактасын. Кечинде шамдан кийин мазарга барса болобу? Мазар деп кабырды айтат да. Шамдан кийин кабырга эмнеге болбойт? Коркпосоңуз бара берсеңиз болот. Мен корком. Устаз абая өтүп кеткенден кийинчи, көмгөндөн кийин барып багымдакка чейин барып. Ошондой адат бар, бирок шариятыбызда жок ал адат. Ошону кылса күнөө болбойбу? Эми өзү мазар деген эмне деген? Бизде мазар деп колдонобу, эмне деп колдонобуз биз? Кабыр дейбиз. Анан мүрзө дейбиз да, көрүстөн дейбиз. Көрүстөн дагы стан деген кошулуп кетип жактан. Негизи мазар деген нерсе ма юзару, зиярат кылынып тура турган орун деген сер. Ал жака атаңызды дайым зиярат кылып барып, Куран окуп, зиярат кылып барып туруш керек, кабырларды зиярат кылып тургула деген пайгамбарыбыз, а? Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha деген. Мен мурда силерди кабырга зиярат кылуудан тыят элем, эми зиярат кыла бергиле. Кабырларды зиярат кылуу акыретти эстетет дейт. Кабырларга барып, жанагы жаткан дөбөдөгү аты жазылган жерди көргөндөн кийин эстейсиң, мен дагы бүгүн ушул жерге келемин, ушул жерге даярданайын деп акыретти эстөө башталат. Эми жанагы биздин салтыбызда ушул өлгөндөн кийин 3 күнгө чейин багымдаттан алдын же багымдаттан кийин, мен билген багымдаттан кийин башына чыгып келеди деген маселе бар. Шариятыбызда жок бул, бирок жалпы эреже бар. Өткөндөрдү зиярат кылып туруш керек. Эми бул жаңы өткөнгө ушу 3 күн барып коелу деп барып Куран окуп, зиярат кылып келген шариятка каршы келбейт. Биздин ахли сунна вал жамаада. Башкаларда билбейт. Алар мүмкүн туура эмес деп билет. Себеби Куран окуган болбойт деп атышпайбы? Анан ошондой кыла турган болсо, бул шариаттан, динден дебестен жөн гана жалпы эреженин негизинде барып зиярат кылып Куран окуп келсе болот. Бирок ошо өлгөндөн кийин 3 күн барыс деген шариятыбызда жок. Эми илгери уурлар болгон, билесиңерби? Уурлар кепинди урдаган уурлар болгон. Кепинди урдаган уурларды не деп коет? Наббаш деп элем, не дейт? Анан ошол илгери баягы байлар өлүп калса, анан ага ак суупту сонун кылып көмөт да. Анан жана материал жетпей жүргөндөр барып казып ошол материалдарды алган болгон экен. Мүмкүн ошонун коорушу үчүн эми ал кооруй турган ошо 3 күндөн кийин деле келип алып кетет урдайм дегенчи. Ал бир негиз эмес да. Бирок арам болот ал кабырды чукуган. Себеби кээ бир мына Орто Азияда көбүрөөк да алтын тиштери менен көмүлгөндөрдө шуну барып сууй тургандар да болот экен. Арам болот бул, арам болот. Анан бирөө сурайт менден, ошол тиштерди алып калалыкпы, эмне кылат? Эми коем, көмүп кое берем. Аны тебелеп алып чыккат менен суулап отурасың. Өтүп кеткен немени, жөн коемичи. Аны ошого эми ошо бойдон кете берсин эмичи. Аны кыйнабагыла эмичи.
Тирүүсүндө адам кандай урматталынган болсо, өлгөндөн кийин да ошондой урматка ээ. Сен тирүү мезгилинде атаңдын тишин сурбайсың да. Ошого өлгөндөн кийин, же болбосо каза болгондон кийин дагы ошондой урматка ээ болуш керек. Өлүктүн эң жакшы урматы тезирээк жерге берүү. Анан аны шылдыңдап туруп атышат. Ошто силер мен бир келин айтат экен, жана куудулдарданчы. Мен көп уктайсың да, каяка уктайм мен? Силерге турмушка чыккандан бери көп уктагандан коркуп атам, өлүп калдым, көмүйөт экен түштөн кийин. Жок, андай эмес, каралат, текшерилет, андан кийин апарып көмүлөт. Эми клинический смерть деп кээде болуп калат экен. Эрте көмүбөгөндө тирилип кайра кабырды казып келип калгандар ушинтип айтылынат. Бирок бизде эми жок дегенде бир күн турулат да. Бир күн турулат, бирок тезирээк бергенибиз жакшы. Эми кыштын күнүндө макул иншалла, бирок жайдын күнүндө жакшы эмес. Себеби өлүк көбүрөөк кармалып кала турган болсо, жыттанып кете турган болсо жаназа буйрубай калат. Себеби нажас болуп калса, эмнеге жууп атабыз биз? Ошол тазалап туруп анан кийин жаназа окуп атабыз да. Жана эмне себептен ичин тазалап бүтүп тургузуп, ичин басып, нажастардын баарын чыгарып, анан кепин дейбиз. Себеби антпесек, кепин дегенден кийин кыймылдаганда нажас чыгып кетсе, кепин нажас болуп кала турган болсо, анда дагы жанагы намазда кийимибиз нажас болсо дурус болбогондой эле, анда дагы дурус болот. Ошон үчүн эмне кылат? Жакшылап жууп, анан майрам суу деп коет бизде. Майрам суу деген эмне билесиңерби? Махрам суу ошо. Өзүнүн туугандары келип, да жууп тазалап, адамдардын өзүнүн махрамдары да багы эртең неме болуп жыттанып кетпесине барып кибисире түндө жууп коюшат эми. Анан эми өлдү деген нерсе болду, түгөндү эмес, эртең эле жолугушабыз иншалла. Биякта кармап отуруштун кереги жок. Устаз, ассаламу алейкум. Менде бир суроо пайда болуп жатат. Эгер жөөттөр Аллахтын каргышына калган адамдар болсо, анда Аллах эмне үчүн аларды жараткан дейт? Алар ошол көптөгөн пайгамбарларды өлтүргөндүктөн жөөттөр, анан Аллах Тааланын буйругун аткарбагандыктан алар эмне? Каргышка калган. Каргышка калгандар ошол бойдон каргыш менен өлүп кетеби? Жок, иманга келсе сонун болуп атпайбы? Еврейлердин бардыгы эмес, ошол каргышка калып өлүп кеткендер. Азыр еврейлер бар да. Кана еврейлер мусулман болсун, бисмилла, сонун болот. Ошого ал каргышка калды деген ошол Муса алейхиссаламдын мезгилинде жандан кийинкилер ошо каргышка калып, динди бузуп, Тооратты бузуп, өзлөрү каалагандай кылып жазып, анан өлүп кеткендер айтылып атат. Ошондой кылып койбо. Ал эми азыркы жашап аткандар, анан дагы жаралып аткандар, аларга мүмкүнчүлүк берилип атат. Иманга келип, исламга келсин. Алардын урук тукумунан алат кеткен эмес да, ошол бузукуларга гана. Азыр мусулмандардан бирөө жөөттөрдөн бирөө мусулман болсо, иманы менен куттуктайбыз. Бар ошондойлор, Ноорузда сүмөлөк жасалып, кечинде үйгө алып келгенде жесе болобу? Ноорузга байлабаш керек сүмөлөктү. Норуз бул бутпарастардын майрамы болуп, мусулмандарга аны майрамдоо арам болот. Буга атайын пайгамбарыбыздан хадис келген, алымдарыбыз ал майрамды майрамдоодон тыйган. Эми ошонун урматына мал союлса, ал мал арам болот. Анын урматына, Норуздун урматына сүмөлөк кылынса, сүмөлөк да арам болот. Ошон үчүн сүмөлөк дагы байлабаш керек. Жөн эле жаз келгенде сонун кылып буудайды өндүрүп жесе, сонун болот, Жок, алар жок. Эми сүмөлөк жасап атайын бизнес кылып аткандар бар. Мен жейм, сатып алып, кышы менен жеп чыктым. Ал атайын бизнес кылып жасап атышат. Биз айтып атабыз, кайсы болбойт? Ошол Норуздун урматына жасалган. Башка максаты жок. Шуну жасалып туруп элге таркатса жебеш керек. Үйдөгүлөр жазап койсочу, ата-энеге айтып түшүндүрүш керек. Ата-энеге айтып түшүндүрүш керек. Суроолор көп келиптир. Уйду сатып бизнес кылган досума мурабакыга бердим дейт.
Уйду сатып, бизнес кылган досума мурабахага бердим dedi. Мурабаха деген шариятыбызда уруксат берилген бир соода. Келишим боюнча 2 жылдан кийин акчаны берет. Бергенден кийин ошол акчадан зекет беремби 2 жыл үчүн же сразу кайра уй алсам зекет бербей каламбы? Алла. Ана мурабаханы ошол шариаттын өкүмдөрүнө карап туруп бериш керек да. Сиз берип 2 жылга бердиңиз. 2 жылга чейин сизге бөлүп төлөп берип ататтар. Төлөп бериш керек. Мурабаханы сүрөтү ошондой. Бөлүп 2 жылга төлөп берет. Бирок көбүрөөк акчага төлөп берет. Кандайга? 10 000 сомго, жок. 100 000 сомго уйду саттыңыз. Анан бирөөгө мурабаха бердиңиз. Ал токтоң. Мурабаханын сүрөтү азыр биздеги банктагы сүрөтү, банкта кандай болот? Ошол сүрөттү айтайын, жакшы болот да. Банкка келет бир адам айтат, мен үй сатып алгым келип атат. Үй сатып алгым келип атат десе, канча биринчи төлөмдү канча кыла аласыз? 20%. 20% дегенден кийин кайсыл үйдү алган атасыз? Мына үйдү алган атам дегенден кийин банк ошол үйдү сатып алат. Сатып алат дагы ошол үйдү жанагы талап кылып аткан адамга кайра сатат, үстүнө баа кошуп. 10 000 доллар болот болсо, наценкасын эсептейт, 12 000 шундай болот, 12%. Анан 12 000ге жанагы адамга сатат үйдү. Кандай шарты менен? 5 жылда бөлүп төлөп бересиң деген. Тиги үйлүү болуп калды, банк пайда көрүп атат, эки жактан тең мурабаха болуп атат, бири-бирине пайда болуп атат. Эмне себептен тиги кымбат сатып атат десе, себеби ал өзү сатып алды, ошон үчүн кымбат сатты. Өзү сатып алды, анын мүлкү болду, банктын мүлкү болду. Мүлкү болгондон кийин каалагандай баада сатат. Эмне себептен андай кымбат сатып атат десе, себеби сага мүмкүнчүлүк берилет, 5 жылда төлөйсүң. Сразу аласыңбы, дароо аласыңбы? Ала албайсың. Ала албайсыңбы? Демек, кичине кымбатыраак төлөгөн дагы мурабаха менен алган. Ушундай маселеде. Эми ошол мурабахадан түшүп аткан акчаң зекетке жете турган болсо, анда эмне зекет бериш керек болот. Зекетке жетпесе, эчтеке бербейт. Экинчи суроо. Орозодо чоң заара кылганда этияттык үчүн артка ауретти жуубай эле суу колдонбой даарат кагаз менен жакшы тазалап койсо болобу? Жакшы суроо. Себеби орозо мезгилинде биздин манфадыр му'табар суу кирип кетсе же башка нерсе дары кирип кетсе ооз ачыла турган тешикчелер бар. Ошол тешикчеден суу же дары кире турган болсо ооз ачылып калат. Ал биринчиси тамак көңдөйү, ага мурун менен ооздон кирет. Анан арткы ауреттеги көңдөй ошо менен ашказанга жетет. Анан ичинде бул жерде бир жарык болуп, бир бычак операция болгон болсо, ошондон суу кирип кете турган болсо, ашказанга кире турган болсо, мына ушул 3 орундан кирген нерсе оозду ачат. Муну манфадыр му'табар, этибарга алынган тешикче деп айтабыз. Эми артка ауретти жууп атканда, орозодо ооз жууп атканда, даарат алып атканда, гусул кылып атканда гаргара кылбайбыз. Оозду гана жууйбуз этияттык менен. Бир аз нар жакка кетип калса, оозуңузду ачып калуу коркунучу бар. Ошон үчүн артка ауретти жууп атканда дагы кагаз менен жакшы тазалаңыз дагы өзүнүн абалына коесуз. Ачып салбайчы, өзүнүн абалына коюп туруп, анан үстүн жууп коесуз. Башкача айтканда, баягы ыйынып туруп, анан жуулбайт. Себеби ыйынганда ачылып, анан сиз сууну жуугандан кийин кой бергенде суу ичине кирип кете турган болсо, анда ооз ачып калуу коркунучу бар. Жакшы суроо экен, сактанып, ошону кагаз менен биринчи арчып туруп, андан кийин бир аз мүмкүнчүлүк берилет. Мындай өзүнүн ордуна коюп, андан кийин жууп коет иншалла. Муну өчүп тур. Азыр азан айтып койсун, азан айткандан кийин дагы бир эки суроого жооп берейли. Биздин туугандар жаман көрүп атат биздичи, силердин неме азан болсо дагы, себеби алардын пикиринде келип тахиятул масжид жана мечит акысы бар го, ошону окуш буларда важип да. Ошондой болсо дагы илим фарз болот да, андан жогору турат. Бизде сүннөт. Мечит акы эмес. Ат-тахия деген өзү мечит менен саламдашуу. Келгенден кийин 2 рекет намаз окуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким мечитке кирген болсо, отурбастан туруп 2 рекет намаз окуп койсун деген бар.
эгерде илим алынып аткан болсо, анда эмне кылыш керек? Ошол илимди урматташ керек, себеби илим алуу бул фарз. Дайым эле биз берип аткан жокпуз. Бүгүн гана да. Ошого ушул мезгилде сен күнүгө эле окуп атасың. Же болбосо Ханафи мазхабта бир күндө бир эле жолу тахиятул масжид жетет. Эртең менен багымдатта келгенде окуп койдуңузбу? Болду, бүгүн кечке ошо жетет. Анан кийин пешинге келип калдыңыз. Карас, эгерде тахиятул масжид окуйын десеңиз, сүннөт окуучаңды имам баштап ийет десеңиз, бисмилла деп эле пешиндин сүннөтүнө кирип кетесиз, ошол тахиятул масжидке өтөт. Эгерде парыз келсеңиз, парыз намаз окулуп аткан болсо, кошулуп кетсеңиз ал деле өтөт. Иншалла, анын маселеси жеңил иншалла.